Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү биздин досторго тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Медина болот. Өзүм көлдүк болом. Бирок Ысык-Атада окуйм. Ысык-Ата районунун Сынташ айылында Шакиров мектебинде окуйм. Чоң рахмат. Ал эми ушул лагерге келгенде биринчи күтүүлөрүңүз кандай болду эле? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Биринчисинде аябай тартынып, баары эле келатканда мурунку катышуучулар эле жоопторду берип атты. Анан мен аябай жиним келгеним, неге бизге келип монтип берилбейт, неге бизге айтылбайт деп эдим. Андан кийин эки топко бөлүнгөндөн кийин анан өзүмдү эркин алып, ошо өзүмдүн сүйлөгөн сөздөрүмдү жеткизип баштадым. Ошондо мен ойлодум, көрсө мен ойлогом, өздөрүнүн эле мурунку айтып кеткендер эле суроолорго жооп берет го деп, көрсө андай эмес экен, ошону түшүнө алдым. Чоң рахмат. Ал эми 25-октябрь сордук зомбулуктукка каршы күрөшүү жана аны алдын алуу күнү. Ал эми сиз ушул жерден алган билимиңизди мектебиңизге барганда жана ошондой эле кыздар кеңештеринде кандай иштерди көрсөтө аласыз жана ошондой эле кандай иш-чараларды өткөзөсүз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Менин оюмча аябай эми ушул жерден алып туруп мен школго барам деп көчө эле ойлондум. Барып мен да өтүп көрсөмбү, мага деле ошо эми силерде боло турган нерсе менде эмнеге болбойт деп өзүмө суроо коюп көрдүм. Мен да буюрса барып өтүп, эки мектепти кошуп, андан өтүп, үчүнчүсүн кошуп, төртүнчүсүн кошуп, райондук кылып өткөзгөндөн кийин өзүмдү мурунку окуп кеткен көл Ысык көлдөгү Чырпыкты айылында Касым Тынысов мектебине дагы өткөзгүм келди. Аябай жакшы ой келди мага азыр. Ошол жерде өткөзүп, ошол жердеги кыздарды тартып көрөйүнбү деген жатаканасы бар. Өзүмдүн үй бүлөм ошол жерде жашайт. Эки жакта тең ошол ой келди. Ошого аракеттенем буюрса. Чоң рахмат. Ал эми лагердин күчтүү жактары жана алсыз жактары бар бекен? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Эң баарынан мен сыймыктанган нерсем бул сиздерде аябай 4 окуучу бар экен. Эжей деп катары алайын. Эжей деп айтканыбыз, мисалы, башка эжейлер силерге окшоп теманы өтө да албайт, мен ойлогонча. Силер мындай жеткизип, айтып, бири-биринин оюн түшүндүрүп берип аттыңар. Мен ошого аябай баа бердим. Экинчиден, мен терс жактарыңыздарды айтып кетсем, биринчи эле келгендер жаңы окуучуларды өзүңөргө тартып, келиңиздер, силер сүйлөп көрүңүздөр деп, мындай экинчи силер биринчи келгендерге ошентип эме кылып көрсөңөр депчи, мурун катышкандарга сиздерге булардан кийин сөз берели, силер билесиздер деп ушуну эме кылсаңар, аябай жакшы болмок, колго алсаңар. Чоң рахмат. Ал эми сиздин окууларыңызга, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.